кембагалдын кызы деп чаңган келинимен кечирим сурайм. Атасы кайда иштейт? Айдоочу. Энесичи? Санитарка. Башка кыз жок бекен? Апа, дагы баштадыңызбы? Ооба, баштадым. Атаңдын кандай кызматта отурарын билесиң. Эл караган бетибизди жер караткан турасыңбы? Уул болбой сени. Турчу ары. Апа, мен баары бир Назгүлгө үйлөнөм. Эй бала, токто. Бекзат дейм. Уулум акыры Назгүлүнө үйлөндү. Кызды алып кетели деп айылына бардык. Кепеде үй экен. Шар үйлөп, кооздоп коюшканын кантейин. Жерге дасторкон жайышыптыр. Араң олтурдум. Бутум уюп кетти. Дагы жакшы, курбуларымды алган эмесмин. Шерменде болмок экем. Ай келин, кирди колуңа жуубай, машинага салбайсыңбы? Кашемир жемпирди өлтүрбөдүңбү? Апа, аны күйгүзгөндү билбей койдум. Үйүңдө жок болсо билбейсиң да. Мен муну менен токтоп калган жокмун. Ай келин, үйдү чаң ыскытып, шыпыргы менен тазаладыңбы? Апа, чаң соргуч деген бар. Күйгүздүң го. Тамакты да жөн ичпедим. Бул эмне? Беш бармак. Мен балык кууру дебедим беле. Муну ким жейт? Бир да жолу каяш айткан жок. Көзү жашылданып баштаганда бурулуп басып кетчүмүн. Билишимче, балама да эч нерсе дечү эмес. Бирок арыктап чүнчүп баратты. Апа, мен бөлүнөм. Эмне дейт? Назгүлдү эч эле кабыл албай койдуңуз. Ал бат-бат ооруучу болду. Мен аны алып жатканда атасына жакшы карайм дегем. Сөзүмө турушум керек. Тигинин бөлүнөлү дедиби? Назгүл сиз жөнүндө бир да жаман сөз айткан эмес. Уулум ошентип бөлүнүп кетти. Үйүнө канча ирет чакырды, барган жокмун. Өзү 4 балам бар. Кызымды турмушка узаткам. 2 уулум да үйлөнгөн. Баары өзүнчө турушат. Бекзат эң күчүүсү болчу. Ал да кетти. Бир күнү жолдошум экөөбүз коноктон келе жатып жол кырсыгына учурадык. Оор абалда бейтапканага түштүк. Жолдошум комада. Менин 2 бутум сыныптыр. Ошондо гана байлык жаап койгон көзүм ачылды. Шорпосун көтөрүп алып, уулум, келиним Назгүл ата-энеси менен дароо жетип келишти. Берке кудагыйларым чалып эле коюшту. Улуу балдарым келгени менен келиндерим жок. Жалгыз кызым келип, акыбалыбызды сураганга жарабады. Курбуларымды айтпай эле коеюн. Мени үйгө чыгарышты. Баса албайм. Күйөөм жаңы эле комадан чыккан, дали бейтапканада. Берки 2 уулум аялдары менен келип, мама, билесиз, жумуш көп, сизди караганга убакыт жок. Сиделка сүйлөшүп койдук дегенде, Бекзатым, мен өзүм карайм деди. Назгүлүм таң эрте ойгонот. Дарымды берип, кийимдеримди алмаштырат, жуунтат. Кудаларым, Назгүлдүн ата-энеси, айылдан алма, сүт, эт берип жиберишет. Чалып, биздин үйгө келип, эс алып кетиңиз, абасы таза деп улам-улам чакырышат. Күйөөмдү үйгө чыгарышты. Бутум кыймылдай баштады. Келиним жетелеп, ары-бери бастырат. Кечинде чогуу олтуруп тамактанабыз. Көрсө, байлык жөнөкөй адамдык мамиленин жанында эч нерсеге татыбай калат экен. Менин көзүм эми ачылды. Мен өз жазамды алдым. Карапайым, жупуну кийинген адамдарды теңиме алчу эмесмин. Бирок өз туугандарымдан таппаган жылуулукту ошолордон таптым. Апа, жүрүңүз, чай даяр болуп калды. Атам азыр түшөм дейт. Келиңиз, мага жөлөнүп алыңыз. Бекзат келдиби? Ооба, колун жууп жатат. Назгүл. Ооба апа. Мени кечирип койчу. Ушуга улай эле дагы бир болгон окуяны сунуштайм. Кайненемдин мен жөнүндө айтып жүргөнүн угуп, ыйладым. 5 жыл мурун турмушка чыгып, бирок 2 айдан кийин күйөөмдүн чыныгы жүзү ачылды. Түнү үйгө токтобой, кээде кеч келгенден кызымды ал келет да мага кол көтөрө баштайт. Кайненеге айтсам, өзүңдүн тандооң, чыдабасаң ажырашып кет деп койду. Ошону менен эч кимге сырымды айткыс болуп калдым. 2 айлык боюмда болуп,
Бир күнү анализге акча сурасам, бала деп башымды оорутасың деп катуу сабап салды. Айлам жок апама айтып, байкем келип алып кетти. Ошону менен мен да кайра барган жокмун. Жолдошум да артымдан келбеди. Убакыт өтүп кыздуу болдум. Апам жолдошума чалып, кыздуу болдуң десе, ал менин кызым эмес, атасын таап алсын деп жооп бериптир. Бул менин гана эмес, апамдын да жүрөгүн муздатып, кызымды мага каттатып алдык. Убакыт бат эле өтөт экен. Кызым менен алышып жүрүп, билинбей арадан 5 жыл өтүп кетиптир. Жумушума жаңы келген Акылбек мага ыктап, мени менен мамиле курууга аракет кыла баштады. Мага жагып турса да, кызымды ойлоп, жолдошумдун мага кылганын эстеген сайын эркектерден жийиркенем. Бир күнү кызым менен соода борборлорунун бирин аралап баратып, Акылбекке жолугуп калдым. Ал кызымды жылуу тосуп алып, менин шашып жатам дегениме карабай, аны оюнчуктар дүкөнүнө киргизип, кызымдын каалаган оюнчугун кымбатына карабай алып берди. Андан кийин чогуу чай ичели деп калды. Ушул күндөн тартып биздин мамиле жакындаша баштады. Бир күнү Акылбек апасы менен тааныштыра турганын айтып калды. Мен баруудан баш тарттым. Бир күнү жумуштан чыгып бара жатсам, ак жоолук салынган улуу эле аял мени токтотуп, Акылбектин апасымын деп таанышып калды. Апасына да түшүндүрүп, ажырашканымы, кызым бар экенин айттым. Балам, баладан биз баш тартпайбыз. Акылбек менин ортончу балам. Кичүү уулум да үйлөнгөн. Азыр жалгыз Акылбек калды. Ага жакшы жубай жолугушун каалайм. Балам, уулумдан баш тартпа, деген суранычын айтты. Сүткө оозун күйгүзгөн айранды үйлөп ичет дегендей, апама айтсам, апам, кызым, сен да бактылуу болушуң керек. Кызыңдан тартынып жатсаң, мен багам, өз бактыңды тап деди. Ошентип мен Акылбекке турмушка чыктым. Арадан 2 ай өтпөй кызымды алып келишимди талап кылды. Апама чогуу барып, ал жерден Акылбек, апа, сиз мени туура түшүнүңүз, баладан баш тартпайм. Кызды бизге бериңиз, биз менен бир туугандары менен чогуу өсүшүн каалайм. Кичинесинде мени ата катары кабылдасын, ортобузда дубал калбасын деген оюм бар деди. Апам сүйүнүчтөн кызымды кучактап, ыйлап бизди узатты. Ошентип Акылбек экөөбүз уулдуу да болдук. Бала тойдо кайненемдин улуу абысындарынын бири менин көзүмчө Акылбек жакшы жигит, жубан алганга татыктуу эмес болуучу деди. Башыман ылдый муздак суу куйгандай, баламды боорума кысып, ордумда бозоруп туруп калдым. Кайненем болсо каамарабай, атка бергис кунан бар, кызга бергис жубан бар дегенди унутпа. Ал да келинимдин маңдайына жазылган тагдыр болгон. Уулуңузга мектепти жаңы бүткөн кыз алып берип, башкача чай ичип жатасызбы? Экинчи жолу келинимдин дарегине сөз айта турган болсоңуз, мага таарынбаңыз. Эшигим жабылат, деп кесе айтты. Көрсө отурган жерден менин жубан келгенимди, мурунку күйөөмдөн ала келген кызымды кошо багып жатканын айтып, кайненемди бузгандарга дайыма мени коргоп жооп берип жүрчү экен. Бул окуядан кийин кайненемди катуу сыйлап, менин ишенер тоом айланды. Кайненемдин ушундай тарбиясынан улам жолдошум түшүнүктүү, оор басырыктуу, жакшы адам болгон турбайбы? Мен да кайненемдей арканды узун таштаган көрөгөч байбиче болгум келет.